Кичинекей эле кыздардан эле айыз келе баштагандар бар да. Аябай тяжелый вопрос да. Алар жаткан шешепке кызын жаткырбаш керек. Мите курттар да көп да. Күнөөмдү өзүм мойнума алам. Венерикалык оору деген ата энесинен жуккандай турабы? Кыздарга баары бир апасы жанында болуш керек да. Катуу сүйлөйүнбү? Ну, как обычно. Саламатсыздарбы биздин каналдын катталуучулары. Бүгүнкү биздин көрсөтүү балдарыбыздын ден соолугуна байланыштуу болот. Тактап айтканда кыздарыбыздын ден соолугу тууралуу. Бүгүнкү биздин коногубуз спорттук реабилитациялоо борборунун балдар гинекологу Намазбекова Гүлмира Абылкановна. Саламатсызбы? Саламатсыз. Гүлмира эжени чакырыш бизге аябай бир топ азапка туш келдирди. Анткени эжени кармаш, эжени чакырыш аябай оор болду. Өзүнүн кесибин мыкты билген адистерди чакырыш негизи аябай оорчулукту жаратат экен. Ошондуктан бүгүнкү биздин маегибиз көпчүлүк апаларга, кыздардын апаларына пайдалуу болот деп ишенебиз. Гүлмира Абылкановна, айтсаңыз, мен өзүмдүн 3 кыздын энесимин. 3 кызым тең ар кандай курактагы кыздар. Бирөө өспүрүм, бирөө жеткинчек, бирөө наристе. Бирок ушул убакка чейин балдар гинекологуна бир эле жолу кайрылдым. Болгондо дагы көйгөй болгондо кайрылдым да. Эгер эч кандай көйгөй жок болгон, бизди угуп жаткан апалар, көрүп жаткан апалар, көйгөй жок болсо, профилактика түрүндө балдар гинекологуна канча жолу кайрылыш керек? Жана канча жаштан баштап? Өзү кыздар, балдар төрөлөрү менен деле роддомдон бир сыйра каралат. Если мындай бир күмөн жараткан нерселер болсо, алар өзлөрү деле мындай рекомендация берет да, көрүнгүлө дополнительно депчи. Анан бирок өзү деген кыздарды 1 жашка чейин бир жолу көрсөтүп коюш керек баары балдар гинекологуна. Анткени ошо роддомдо көрүнбөй калган нерселер болуш мүмкүн. Андан кийин деле баары бир кыздар деле чоң кишилердей алардын деле влагалищасы, вульвасы бар дегендей ар кандай оорулар менен оорушу мүмкүн. Ошолордун айынан анан ар кандай воспалительный процесстер болушу мүмкүн. Анан ошондон проблема болуп калышы мүмкүн да. Ошондо көрсөтүш керек дополнительно. Ато кээ бир апалар мынтип ойлой берет да, кызым кичинекей, бул эч оорубаш керек деп ойлой берет да, ал туура эмес да. Баары бир алар деле адам болгондон кийин, кыз болгондон кийин ар кандай воспалительный оорулар менен оорушу мүмкүн. Ошондо көрсөтүш керек. Менин оюмча 1 жашка чейин жок дегенде бир жолу келип көрсөтүп кетиш керек балдар гинекологу. Мен ошол бир жолу эле кайрылып калдым деген себеби өзүмдүн азыркы 5 жашта, бирок ошол кезде 4 жаштагы кызымды алып барып калдым балдар гинекологуна. Кезекте аябай менин кызым да курактагы 3 жаштан 5 жашка чейин кыздар кезекте аябай көп экен да. Анан алардын көйгөйлөрүн билбейм, бирок сиздин иш практикаңызда ошондой жашта кыздар көбүнчө эмне менен кайрылат? Мүмкүн ошол жалпы бир кандайдыр бир көйгөй барбы ушул жашта? Көбүнчө кичинекей кыздар ошо воспалительный заболеваниялар деп коет. Ошону менен кайрылышат да. Алар көбүнчө жана гигиенаны туура сактабагандан, туура эмес тамак ичкендеринен, жана аллергиялык состояние болгондон, же болбосо жана мите курттар да көп да. Ошолордун кесепетинен алар деле воспаление болот. Анан ошондон деген балдарда, кыздарда суюктук чыгып калышы мүмкүн, ар кандай кычышы мүмкүн, кызарышы мүмкүн. Ошондой проблемалар болгондон анан көрүнүшкө туура келет да. Ошондой биздин канал кыргыз тилинде болгондуктан көбүнчө айыл жергесиндеги региондогулар да көп көрөт, көп энелер. Анан бүгүн ушундай суроо жооп кылганда кандай суроолоруңуз бар дегенде арасында мындай суроо болду да. Биз кызыбызды дайым эле гигиенасын таза кармайбыз. 3 жашта кызым бир апа жазыптыр. Таза кармайбыз, бирок сары эмес, ич кийими сары өңдө болуп калат депчи. Бул учурда алар эмне кылыш керек? Ошо сиз сөзсүз түрдө көрүнүш керек туура, бирок ошо сизге ушундай сизге окшогон врачтарга жеткенге чейин алар апалар кандай чара көрүш керек? Алар биринчиден ошо таза кармайбыз деп кээ бирлер может ашыкча жуушат. Ашыкча жанагы самындарды колдонушат, же гелдерди колдонушат, же туура эмес жуушат. Ошонун баары да наоборот бузуп коюшу мүмкүн. Анткени жаш кыздардыкы, кичинекей гормональный фону еще деген өзүнүн калыбына келе элек болот. Еще алардын строениясы да кичине жетише элек да, недоразвитость бар деп коет да. Ошондой болгондон проблема болушат да. Ошон үчүн желательно жанакы правила личной гигиены соблюдать этиш керек, таза жууш керек, белоолорун чоңдорго кошпош керек.
жанакы ар кандай оорулар менен ооруса, туура эмес тамактанса, иммунитети ылдый болсо дагы ошолордун баары деген ошондой ооруларга алып келет да. Анан жөн эле жууп койбой, ошолорду да караш керек да ата-эне. Туура тамактандырып, жана оорутпай баланы. Ага деген түшүндүрүп, лишний разда жөн эле жууй да бербеш керек да кыздарды. Жөн эле суу менен жууш керек, например. Сиз азыр бул жерде айтып калдыңыз, ички кийимин дагы өзүнчө жууш керек депчи, аралаштырбай. Ошол атасы, ата-энеси менен чогуу жаткан нерселер да бар да, чогуу 3-5 жашка чейин жанына алып жаткандар бар. Ошолор дагы, мисалы ата-энеси дагы кандай эскертүүлөрдү алыш керек? Мүмкүн алар жаткан шейшепке кызын жаткырбаш керекпи? Ошол дагы маанилүү барбы? Ошол мындай кандайдыр роль ойнойбу? Албетте, ал деле абдан көп роль ойнойт. Ошо ич кийимин өзүнчө жууш керек, кыздыкын. Желательно ошо постельный бельелор да отдельно болуш керек. Анан тесный контакт болбош керек да. Жана анткени микробтор ошо нымдуу жерде көпкө жашашат. Тесный контакт болсо, жакын контакт болсо да бат чыгат ошондой да. Ошон үчүн алардын ич кийимдерин өзүнчө жууп, постельный эмелерин дагы, шейшептерин дагы өзүнчө колдонгонго аракеттениш керек. Бизге мындай интернетте барактап калсам, бала бакчадагы кыздар венерикалык ооруга чалдыккан кызды табылды деген ушундай бир урупту да. Бул венерикалык оору деген ата-энесинен жуккандай турабы? Демек ошол сиз айткандай жанакы нымдуу болуп, бир шейшепте жаткан кезепете болуп жатабы? Аябай жакын контакт болгондо, значит, өз венерикалык оорулардын жуга турган только жыныс менен жугат да алар. Жана бул жаш кыздарда, кичинекей кыздарда эми андай кездешүү өтө сейрек болот да, абдан аз болот. Аябай эле деген ушундай же ошо апасы өзү ошол оору менен ооруп, ошол оорунун дарыланбаган боюнча төрөсө болушу мүмкүн. Анткени бул андай жугукканга аябай жакын контакт керек да. Же аябай ошо выделениясы менен, суюктугу менен жакын контакт кылса, ошол бир жууп калуунун бир пути болуп эсептелет да. А так ал өтө сейрек кездешет, если мындай половой контакт болбосо, жаш кыздарда өтө сейрек да. Ал көбүнчө чоң уже турмушка чыккан, половой жашоон жашап баштаган кыздарда, аялдарда жолугучу оорулар да, алар венерикалык оорулар. Биз сизге чейин, бул убакка чейин дагы неонатологдон маек курганбыз. Ошондо неонатолог Айгүл Тасымбекова айтып калды, жаңы төрөлгөн ымыркайлар кыздарды кээрине кан чыгат депчи. Ошондо ошол учурда ата-эне коркпош керек деп. Келген катардын арасында болду, дагы 4-5 айында дагы кан келип калган учурлар болот. Бул эмне себептен болот мындай нерселер? Эми ал кан келип калганы апасынын гормондору кичине балага өтө төрөлгөндөчү. Ошондо биринчи төрөлгөндөн кийин 4-5 күн ичинде жана менструально подобный кровь болушу мүмкүн. Бирок 1 жашка чейин деле баланын гормональный фону мындай өзүнүн нугуна келе элек болот дагы, эпизиотический, периодический мындай выброс гормондор болуп турушу мүмкүн да. Ошол убактарда может ушундай болуп калышы мүмкүн, как менструально подобный кровь болуп калышы мүмкүн. Келгенде дароо дарыгерге кайрылыш керек. Эми көрүнүп, баары бир консультация алып көрүнүп коюш керек. Кээде аябай мындай аябай сильный воспалительный процесс болсо деле, мындай суюктук келип атат дагы, кийин уже кан аралаш выделенияга айланып кетет да. Ошон үчүн мындай көрүнүп, анализ тапшырып, дарыгер менен кеңеш алып коюш керек да. Ошол кезде көрүнүш керек, желательно. Келген суроолордун арасында дагы бир апа жазыптыр. Кызы 7 жашта экен, молочница деп дарыланышкан экен, бирок дарыланып бүткөндөн кийин деле кайра эле болуп жатат. Бул дагы кандай себептер болушу мүмкүн? Бул молочница деле ошоки влагалищанын воспалениясынын бир түрү да. Жана жыныс кыны дагы өзү сезгенет да. Ал жыныс кыны деген ошо анын причиналары көп. Жөн эле воспаление болушу мүмкүн, же болбосо грибок болушу мүмкүн. Бул молочница, грибок көбүнчө молочница деп айтып коюшат да. А грибок деген өзү кичине мындай условно патогенный деп коет, кичине составда болот. Влагалищанын флорасындачы. Анан жана антибиотикти көп контроль жок ичсе, же иммунитети түшүп кетсе, ошондо тиги эмелердин балансы көбөйүп калат да. Анан ошондо анан жана быштак аралаш суюктук чыгып, анан кычыштырып, уже кызды анан ыңгайсыз абалга келтирип коет да. Ошон үчүн деген анда көрүнүш керек, биринчи коюлуш керек, ошо грибоктон кычышып атабы же башкадан кычышып атабы. Анан если ал кайталана берсе, көбүнчө мындай иммунитетти көтөрүш керек. Анан туура тамактаныш керек да. Туура тамактаныш керек, иммунитети жакшы болуш керек. Оорулар менен оорубаганга аракеттениш керек. Анан оору менен ооруса дагы мындай без контролуна антибиотиктерди иче бербеш керек. Ошондо дагы ушундай
болушу мүмкүн да. Биздин кийинки сурообуз мындай болот. Кээ бир апалардан кызына подгузник жакпай калып аллергия жаратышы мүмкүн да. Ошондой учурда кээ бирлер дароо эле суда кремге окшогон ушундай бир противозудный кремдерди издеп башташат да. Ошондо дагы сизге да кайрылган учурлар болсо керек. Ошондо эмне кылыш керек? Мисалы подгузниктен аллергияны байкаса, апа эмне биринчи ирет эмне кылыш керек? Андайлар көп эле кайрылат. Мында апасы байкап атат да, ошо именно подгузникте болсо өзү аллергиянын биринчи лечениясы аллергияны жоготуш керек да, жолотпош керек жанына. Если именно ошореки подгузниктен болуп атса, конечно, аны алып салыш керек. Алмаштырыш керек. Же мурунку аллергия болбой турган эмесин өтүш керек. Биринчи аллергияны жоготуш керек да, андан кийин анын последствияларын дарылап башташ керек. Жана ошондой эле айтып кеткенде, ошо кызымды алып барганда кезекте турган чоң апаларды, тайнелерди көп көрүп калдык. Бир экөөбүз сүйлөшүп калсак, алардын апалары миграцияда жүргөн апалар экен. Мүмкүн сиздин да практикаңызда ушундай тайне апалары, чоң апалары келип көрсөткөндөр барбы? Бул эмнеден улам болот деп ойлойсуз? Ооба, ошондойлор көп. Азыр биз ушундай болуп атпайбы? Көбүнчө апалар чоң ата, чоң апаларына таштап коюп, апалары кет. Биринчиден деген кыздарга баары бир апасы жанында болуш керек да. Ал анча-мынча проблемаларын, конечно, өзүн жакын көргөн, ишенген кишисине айтат да. Анан ошондойлор болот. Может, апасы жанында жок, ал кичине кыз түшүнбөйт деле. Ушундай болуш керекпи же болбош керекпи түшүнбөй деле жүрө бериши мүмкүн да. Ошондон ушундайлар болот да. Мен ойлойм, чоң ата, чоң апасы апалар деле карайт дечи, бирок баары бир деген алар апасындай көңүл бура албайт да. Көңүл бура албайт, кыз дагы мындай айта албашы мүмкүн, түшүнбөшү мүмкүн. Ошон үчүн апасы жанында болуп, түшүндүрүп, күндө карап, даже көрсөтүп берип турса абдан жакшы болот деп ойлойм да. Бул суроону да берген себеби өзүм да миграцияда жүрүп, ошол кезде 4-3 жашта балдарыбызды таштап кеткен учур болгон да, биз кеткенде. Туп-туура 1 жыл көргөн эмеспиз да ошол кездечи. Анан мен ошол жерде кезекте күтүрүп отуруп, мен да ошол 1 жыл иштеп жүргөндө ишке алаксып, мисалы үйгө кыздарыма, балдарыма чалып, алар менен сүйлөшкөн күндөр азайып кеткен. Ошондуктан сизден ошол апаларга, азыркы чет жакта иштеп жүргөн апаларга эскертүү катары мүмкүн кеңешиңиз болобу? Мага окшоп, мисалы мен чындап эле өзүм ошонун күнөөмдү өзүм мойнума алам. Ошол жакта, ошол убакта иштеп жүргөндө кызымдын ошо ич кийими жуулап атабы, ошол нерсени азыр ойломоптур. Мүмкүн анда аябай жаштыр болгондурмун да. Анан мүмкүн сизге ошондой апалар көп кайрылып атса, сиз ошол миграцияда жүргөн апаларга эмне деп кеңеш берет элеңиз? Ошондой апалар алыста эметкен проблемалар менен көп келишет да. Мен айткым келет, эмнеси болсо дагы баланын жанында апасы болуш керек да. Анткени деген апасын эч ким аларды алмаштыра албайт да. Апасы жанында болуп, алыста болсо деген мындай катуу жакшы көзөмөл бирөөгө жок дегенде дайындаш керек да эми. Бирок мен айтат элем ушу апаларга, колуңардан келишинче кызыңардын жанында болгула. Хоть ас тамак жеп жок, бирок көңүл абдан буруш керек да. Анткени алар, во-первых, кичинекей эмне кыларларын түшүнбөйт. Анан айтчу кишилери да жок болушу мүмкүн. Анан түшүнбөшү да мүмкүн. Аларды үйрөтүш керек. Ич кийимиңерди өзүнчө жуугула. Жана чоң стиральный машинага кошуп ийбеш керек. Азыр көбүнчө ушу стиральный машинага кошуп ийген проблемалар да көп да. Ошону өзүнчө жууп, мындай болсо мындай болот, тиндей болсо тиндей болот деп кыз менен беседа кылып, үйрөтүп, апалар жанында болгонго аракеттениш керек да. Ушундай деп ойлойм да. Биздин эле жакын туугандардын арасында келин алып, келини төрөй элек кезинде эле дарыккана эмеге больницага жатып калды да, жатып, кистасы бар экен деп калды. Анан өзүбүздүн эле жездебиз, мындай шек санап, бул күйөөгө тейлек болсо кандайча төрөй элек келинде киста болушу мүмкүн деп айткан эсимде калыптыр да. Бул көп жыл болуп калды. Анан ушул кичинекей эле кыздардын күйөөгө тейлек жатып, ушундай кистага чалдыгып калып, алдын алыш үчүн биз апалар эмне кылышыбыз керек? Биздин деле кыздарыбыз чоңоюп келатат, анан коркосуң да, ушундай сыяктуу бир эме ооруга чалдыгып калса, алдын кантип алышыбыз керек? Бул киста деген көбүнчө мындай гормональный фондо туура эмес болгондон болушу мүмкүн да.
өзү кыздар деген өзү бир 11 жаштан 14 жашка чейин жана кыздардын айызы келиш керек да. Ага чейин деген төштөрү чыгып, мындай түк чыгып, анан барып деген 11ден 14кө чейин уже айыз келип, анан айыз келгенде дагы мындай тура келиш керек да. Ай сайын бир 2-3 күндөн келип оорубай келиш керек да. Анан если ушу кичинекейинен баштап эле кеч келсе, тура эмес келсе, же оорутуп келсе, ал уже деген какой-нибудь бир ошо киста же ар кандай воспалительный оорулар болушунун эмеси болот да, алдын ала белгилери болот да. Ошон үчүн деген ошо кыз менен кичинекей кыз менен эле уже апасы деген көңүл буруп сүйлөшүп, кандай келип атат, убагында келип атабы, оорубайбы, башка биржелериң оорубайбы деп ал кыз менен сүйлөшүп туруш керек да. Уже тура эмес келип баштап ооруп баштаса эле уже дарыгерге көрүнүп, обследование өткөрүп, если бир причинасы болсо, ошону уже дарылаш керек да. Андан башка да, конечно, ичкен тамагы, жашаган жери, ар кандай стресстер, ата энеси алыста жүргөндө эле аларга влиять да. Ошонун баары аларга таасир берет да. Ошолорду дагы мындай доктурлардан зависит этпеген причиналарды ата энеси өзү да караш керек да. Сиз азыр айтып калдыңызбы, айыз деген 11 жаштан 14 жашка чейин келет депчи. Биз кичинекей кезде ушундай эле куракта келчи. Бирок негедир азыр көпчүлүк апалардын эмесин байкап калабыз, сүйлөгөндөрүнөн кичинекей эле кыздардан эле айыз келе баштагандар бар да. 10 жаштан, 8 жаштан, уже сиз айткан куракка чейин. Бул дагы эмнеге мындай айырмачылыктар болуп жатат? Мурун сиз айткан жашта курактар деле келчи, азыр негедир мындай эрте келгендер да бар да. Эми ага деле биздин ошо жашоо турмушубуз, ар кайсы стресстер, анан биздин туура эмес тамактанганыбыз деле таасир бериши мүмкүн да. Если кичинекей бала толук болсо, слишком өзүнүн веси көп болсо, же аябай арык болсо, ошол дагы эрте же кеч келишине таасир бериши мүмкүн да. Анан могу ичкен тамагыбыз, анан ар кайсы деген кээ бир балдардын окуусуна нагрузка менен окушат, кээ бирлери же ошо апасы алыста же атасы алыста, ошол деле стресс да булар үчүн. Ошонун баары алардын жана анткени аябай назик болот да, алардын менструальный циклычы башталып, анан кайра калыбына келгенче ал аябай назик болот да. Анан любой кичинекей эле бизге мындай аз көрүнгөн эменин баары алар үчүн может абдан оор да. Ошонун баары аларга таасир этиши мүмкүн. Ошонун баарына көңүл буруш керек да. Кайра эле кичинекей кыздардын көйгөйүнө келсек, мисалы көпчүлүк алыскы жергеде жашаган апалар мынтип ойлойт да, мисалы мен кызым жанагындай эме ич кийими сары болуп калып бардым. Анан сизге эмне жазып берди? Жазып коюңуз үчүн мен барганга мүмкүнчүлүгүм жок деп ушундай каттар келип калды да. Анан мен да айттым да, мисалы меники башкача көйгөй болгон. Мүмкүн сизге сиз айтып атпайсыз, бир канча көйгөйлөр болушу мүмкүн. Мүмкүн ичинде мите курттар болушу мүмкүн. Же болбосо ар кандай, демек баарына мындай бир көйгөйдү чече турган мазь, бирдеке эчтеке жаза албайбыз. Сиз только көргөндөн кийин, дарыгердин көрүүсүнөн кийин гана кеңеш бере аласыз, туурабы? Ушундайбы? Албетте, эмне оору болсо да биринчи көрүнүш керек да. Бизге деле көп кайрыла беришет да, телефон менен же эме мененчи, ушинтип койсом анан жетпей атам депчи. Эми ага деген, конечно, мындай ага зыян келтирбеген кеңештерибизди беребиз. Анан бирок баары бир деген ошо баланы, кызды алып келип көрсөтүш керек да. Көрсөтүп анализ бериш керек. Анткени анализ алганда да ар кандай нерселер чыгат да. Жанакындай жөн эле воспаление болушу мүмкүн, грибок болушу мүмкүн, же вирус болушу мүмкүн. Ошон үчүн деген, если себебин билип алсак, дарылаганга да оңой болот да. Анткени себебин билбей туруп дарылап баштасак, клиникасы дагы стираться этип калат, анан кайра дагы дарылаганда оңой менен дарыланбайт да. Ошон үчүн деген желательно келип көрсөтүш керек да. Если балдар гинеколог жок болсо, чоң гинекологдорго деле же болбосо педиатрларга жок дегенде баары бир дарыгерлерге көрүнүш керек да. Ошондой эле ошол апалардан келген каттардын арасында 8 жашта кызымдын пузырьлар чыга берет дейт да. Пузырь деп ошол кат келди. Анан бирөө мынтип жазыптыр, 2 жашта эле кызы кармай берет, кармаганда кумарлангансып берип туруп чочуп кетебиз дейт да. Ушинтип мисалы, ошентип кармалап, кумарланып жатканын дагы мындай эне катары уже чочулап баштайт экенсиң. Бул дагы эмнеден болот? Конечно, ушундайлар да чын эле бизге абдан көп кайрылышат да. Жана пузырь чыга берет деген эми аны көрүш керек. Пузырьбы же может суюктук чыгып атат, аны бала айта албайт да.
аны келип көрүнүп анан анализ тапшырыш керек да. Анан берки кармалай берет деген эми ал дагы көп нерседен зависит. Жанагы воспалительный процесс болуп бир нерсе кычыртырып атса, бир нерсе аны ыңгайсыз кылып атса да кармалай бериши мүмкүн. Анан андан башка дагы баланын общий развитиясын караш керек. Башка бир неврологический проблемасы жокпу? Өзүнүн эмеси убагында жетилип атабы? Апасы боюнда бар кезде жакшы жүргөнбү? Мындай башка бир оорулар менен төрөгөн эмеспи? Ошонун баарын карашыбыз керек да. Биз көбүнчө бизге келишет, анализдерин тапшырып, если биз жак таза деп чыгарсак, анда башка адистерге кайрылгыла деп кеңеш беребиз да. Кармалай берсе көбүнчө невропатологко кайрылгыла дейбиз да. Биринчи биздин көрүп, если жакшы болсо анан жиберебиз. Же биздин причина болсо биз дарылайбыз. Азыр дагы бир окуяны эстеп кеттим. Жаш кыздардын, ошол жеткинчек кыздардын кыздык белгиси боюнча бир окуя эсиме түштү. 13 жаштагы кызды гинеколог алып барса, кыздык белгиси жок болуп чыгып, апасы кызынан шек санап, сен демек жөн жүргөн эмессиң деп түшүнбөстүк болуп, кыз өзүнүн өмүрүн кыйган да. Апам мени туура эмес түшүндү, андай болгон эмес деп, анан кызык белгиси жок болуп кеткен учурларда көп эмеспи? Анан биз эне катары ошо кыздарыбыздын кыздык белгиси жоголуп кетпеш жөнүндө же мындай кандай аракеттерди кылышыбыз керек? Сакташ үчүн аларды. Эми кыздык белгиси деген бул аябай тяжелый вопрос да. Кыздык белги деген мисалы үчүн ар бир кыздыкы мындай өзүнчө болушу мүмкүн да. Кээ бириники аябай билинип турушу мүмкүн, кээ бириники билинбей ичке жука болушу мүмкүн. Анан ал деген ошорек если ичке жука болсо, кийин турмушка чыкканда сен кыздың жок деп айтышы мүмкүн да. Аны деген биз эми мусулман өлкө болгон үчүн ошо көбүрөөк көңүл бурат болушубуз керек. Анан мен ойлойм, ал деген главный эмес да. Бирок баары бир кыздарга деген эми ал мурун илгертеден ошо лишний баспасын же бир нерсе кылбасын, бул сеники главный деп, может ошон үчүн чыккан нерсе да. Анан ал бузулуп кетпеш үчүн мен ойлойм, просто кыздар деген лишний турмушка чыкканга чейин жана половой контакттарга барбаш керек. Өзүнүн жана правила личной гигиены сактап жүрүш керек. Ар кандай воспалительный оорулар менен оорубаш керек. Таза кийимин таза кармаш керек, мындай кыздын өзүнөн зависит этет деп ойлойм да. Анан насчет кыздык эмеси ал өтө эме вопрос, тяжелый. Сиз айтып атпайсыз, жука болот депчи, ошондо мисалы мүмкүн ага чейин мисалы кызды алып барып көрсөткөндө жука экенин көрүп туруп, сиз алдын ала мүмкүн энелерге айтасызбы, айтпайсызбы, кызыңызга жукарак экен деп. Жанагы кээ бир айтат, велосипед тепкенде дагы эметип кетиши мүмкүн. Ошону мүмкүн энеси тептирбей аракет кылабы? Жок, тептирбегенден деле зависит этпейт. Эчтене бирөөнүн көзү башкача, бирөөнүн колу башкача дегендей, алар ар кимдики эме болот да, мындай ар башкачараак болот, бирок көбүнчө эми окшош болот. Анан аябай чын эле кээ бириники мындай өзгөчө болуп турса, мен обычно апалардын акырын келип көрсөтүп коем. Кызыңкы кичине мындайраак экен. Кээ бириники турмушка чыкканда может наоборот кыйыныраак болот, кичине көп кан кетиши мүмкүн, же аз кан кетиши деп акырын түшүндүрүп коем, бирок аны биз эч кандай оңдой албайбыз. Ал кыз кандай болсо, өзүнүкү ошондой да. Ар кимдики просто өзүнүкү ар кандай болот. Ушу келген каттардын арасында дагы синехия жөнүндө айтып бересизби деп бир апа дагы кайрылыптыр. Синехия жөнүндө дагы эмне айтып бере аласыз? Синехия деген ал жанагы слизистыйлар жабышып калат да, сыртынан караганда мындай тешик жоктой болуп көрүнөт да, жабышып калганда. Ошол обычно мындай жаңы төрөлгөн кыздардан кездешет да, андай 1 жашка чейин көп эле алып келишет да. Ал деген ошо сырткы слизистыйлар жанакы аллергический состояние болгондон азыр көбүнчө мына подгузник көп колдонушат да, постоянно ным болуп, ысык болуп жүрө бергенден, же аллергический состояние болгондон жабышып баштайт да. Ошону алып келип көрсөтүп, аны ачып коюш керек желательно. Анан деген если ошого алып келген причина болсо, воспаление же андай болсо, аны деген уже дарылап коюш керек да. Анткени кээ бирлер ошону түшүнбөй, кээ бир действительно көп алып келишет. Мен муруктарым эркек бала болуп, жана көргөн эмесмин кандай болот, же эмне кылыш керек деп, андай алып келбей койгон учурлар да болот да. Ал тети 14-15ке чейин жетип, если аны ачпай койсо, жана айыз сыртка чыкпай калат да. Алар деген пока башында мындай жөн эле пленка болот, анан соединительный ткань болуп, анан кийин почти кожа болуп, почти жабылып калат да.
если алып келбей көрсөтпөй койсо кийин ошондой эмеге алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн мамалар келгенде мом нормальный эме мындай болот деп көрсөтүп коебуз да, карап жүр, может кайра жабылып калышы мүмкүн. Же жабылып келатса алып келип көрсөт депчи. Ошого да ошон үчүн ошондой барбы жок үчүн дагы мен ойлойм 1 жашка чейин обязательно кичинекей кыздарды алып келип дарыгерге көрсөтүп коюш керек да. Азыр могу подгузник жөнүндө да сөз болуп калып, кыз кишилердин подгузнигин канча жашка чейин сиз мындай кеңеш берет элеңиз? Мынча жаштан кийин, мүмкүн ровно 1 жаштан кийин эле ала албайт да. Ошонун зыяндуу жагы да барбы? Мен мындай жана подгузникти колдонгондо дагы мындай кургак кармаганга аракеттениш керек да. Кээ бир, конечно, кечке ным кылып, алмаштырбай бир күндө бир жолу же 2 жолу алмаштырса, жана айтып атпайм, жана сынхий болушу мүмкүн. Ар кандай воспалительный баары бир ным эме болуп турган жерде ткань батыраак воспаление болот да. Ошон үчүн ойлойм, бат-баттан алмаштырыш керек. 1 жаштан өткөндөн кийин уже баланы деле үйрөтүп башташ керек любой нерсегечи. Өзүң деген сем деп айтыш керек, чычам деп айтыш керек дегендей баары бир үйрөтүп башташ керек да 1 жаштан кийин. Азайтыш керек деп ойлойм да. Желательно, конечно, кийгизбегенге аракеттениш керек. Сиз өзүңүздүн көп жылдык тажрыйбаңызда мындай үрөй учурган учурлар болду беле? Мисалы, башыңызды чайкап, ушунун энеси ушинтсе убагында көңүл бурсам мындай болбойт эле, ошондой бир окуя болсо айтып кетесизби? Барбы ошондой окуялар болду беле? Эсиңизде кала турган. Ошондой айтпайм мен, насчет сынхи. Бизге ошо бир 13-14 жаштагы кызды алып келди да. Бул аябай оңой проблема, если эрте алып келсечи. Ал жөн эле бир 3-5 секунддук нерсе да. Биз ачып анализин алып. Ал кызды ошо түшүнбөсө керек, чоң эмес айылдан, алыска айылдан алып келди да. Ошо алып келбей коюптур, уже менструациясы айызы чыкпагандан алып келип атат да. Уже почти деп жабышып калыптыр, кожа болуп элечи, эт болуп. Анан, конечно, ал уже чоң проблема болуп кетти. Аны уже деген операционный путем, мындай наркоз берип, уже эмете турган проблема айланып кетти да. Эми ошол 13-14 жаштагы кызды алып келгенге чейин ата энеси эч кандай көйгөйүн байкабаса керек да. Ошондо биз кыздарыбызды, мисалы, чоң жаштагы биз 1 жылда канча жолу кайрылышыбыз керек экенин биз өзүбүз билебиз. Ал эми ошондо биз кыздарыбызды канча жолу көрсөтүшүбүз керек? 1 жылда 1 жолу көрсөтүп коюш керек да. Канча жаштан баштап? Эми 1 жашынан баштап воспалениясы жокпу, жанакындай проблемалар пайда болуп баштаган жокпу деп 1 жылда 1 жолу көрсөтүп коюш керек да. Биз кыздарыбызды ошо сизге ошондой сизге окшогон кесиптин ээлерине, балдар гинекологуна алып келердин алдында кыз балдарыбызды кантип даярдап алып барышыбыз керек? Эмнелерге мындай маани беришибиз керек? Эми кыздарды алып келерде мындай биринчи очередь мындай апасы өзү даяр болуш керек да. Анан кызы менен мындай беседа кылып, ушундай көрүнөбүз, бул жөн эле даярдап алып келген, ошондо бизге жеңилирээк болот да. Кээ бир урушук же алып келсе, кыздар баары түшүнбөйт да. Аларга кийимин шымын турсуйун чечкенде эле уже аларга паника башталат да. Жаткылары келбейт, көрсөткүлөрү келбейт. Анан аны көрүп деген апалар өзүлөрү да нервничать башташат. Анан мен ойлойм, биринчи кызын беседа кылып, даярдап, биз көрүнөбүз, жөн эле сени көрөт, ушундай столго жатасың деп даярдап туруп алып келсе, бизге мындай жеңилирээк да болот да. Анан кыз өзү да даяр болот да. Ошентип алып келсе, анан апасы өзү дагы мындай психологиялык жактан биз даярдап психологиялык жактан даярдап келиш. Жанагындай бул жагы аябай маанилүү болду. Биз демек психологиялык жактан даярдап барышыбыз керек. Эгер кандайдыр бир көйгөй бар болсо, алдын ала жууп туруп, самын эме колдонушубуз керек. Көйгөй бар болсо, наоборот, 1 күн даже жуубай келиш керек да. Анткени бизге алып келгенде жууп салса, биз анализ алганда уже таза чыгып калышы мүмкүн да. Бул жерде аябай эме маанилүү экен. Демек биз барсак врач эмне дейт деп, бул кыздың вообще жуубайт го деп жууп салабыз да, чындап эле. Наоборот, жуубаш керек. 1 күн жуубай туруп, эч нерсе кылбай туруп алып келиш керек да. Гүлмира да мындай суроо болот. Биздин кыздарыбыздын тазалыгын кантип кам көрүшүбүз керек? Эми ал үчүн жана кыздарды кантип эмне менен жууш керек дегендей да, эми кыздарды жөн эле мындай суу менен жууганга аракеттениш керек. Анан ашыкча деген ар кайсындай самындар же гелдер менен жууган ал туура эмес да. Аябай кир болуп кетсе, жууганда да туура жууш керек да, мындай өйдөдөн ылдый көздөй. Анткени туура эмес жана ылдыйдан өйдө жууса, каловый масса жана влагалищанын ичине кирип, ошондон да воспаление болушу мүмкүн да. Ошон үчүн өйдөдөн ылдый көздөй
жөн эле суу менен жууш керек дагы. Анан аябай кир болсо детский мыло эле колдонсо болот. Анан жөн эле лишний раз мылаларды гелдер менен жууп тура эмес жуу берген, ал наоборот бузуп коюшу мүмкүн да влагалищанын флорасын. Анан дагы мындай суроо болот да, биздин ушу кыздарыбызга ушу сексуалдык жашоо, контрацепция темасында кайсы жашынан баштап айта баштасак болот? Аны эми кыз эске киргенден баштап бир 7-8 жаштан деле мынтип акырындан түшүндүрүп, беседа кылып, баары бир апасына эме да түшүндүрүп айтып баштаса болот да. Анан алар деген эми бир жанакы половой жизнь жашаган, аларга эми билесиздер да, өзү эрте жашаган половая жизнь өзү зыян. Организм, во-первых, жетиле элек болот. Во-вторых, алар информацияны көп билишпейт, сактанганды билишпейт, эртерээк боюна бүтүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн деген аларга деген жөн эле мындай түшүндүрмө катары эметиш керек дагы, аларга бойго жетмейинче, бир 18-20га жетмейинче мындай половой жизнь жашаган аларга туура эмес деп ойлойм да. Эми эң акыркы сурообуз бул биздин кыздардын гигиеналык каражаттары колдонгон, ушу жаш жеткинче кыздар тампон менен колдонсо болобу деген суроо да бар экен да. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Ушу тампон менен кыздар үчүн ал туура келбейт деп ойлойм да. Анткени ал влагалищанын ичине салынат, ага чейин уже кыздык белгиси болот. Анан ал влагалищанын ичине киргенден кийин ал чоңоюп, көлөмү чоңоюп кетиши мүмкүн да. Кайра чыгарганда уже жана кыздык белгиси айрылып же мындай эме кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн турмушка чыга элек кыздарга, тем более подростокторго тампон туура эмес деп ойлойм. Аябай маанилүү сонун маек куруп бердиңиз. Мүмкүн сиздин апаларга болгон кандайдыр бир кеңешиңиз болсо айтып кетесизби? Экранга. Апаларга эми айтат элем, кызыңарды 1 жашка чейин бир жолу жок дегенде балдар гинекологуна көрсөтүп коюшуңуздар керек. Андан кийин деген кыз менен 1 жылда 1 жолу көрсөтүп коюп жүрүш керек да. Анан кыздардын деген месячный өзү 11ден 14 жашка чейин келиш керек да. Ошого чейин кызды байкап, төштөрү чыгып атабы, бою нормально өсүп атабы, түктөр чыгып атабы, келсе кандай болуп келип атат деп кыз менен мындай беседа кылып, кыздын көйгөйлөрү болсо жакшылап угуп, 1 жылда 1 жолу, если жанакындай проблемалар болсо, обязательно гинекологко көрсөтүп коюп туруш керек деп ойлойм. Көрдүңүзгөндөй, апалар негизги мындай ар бир суроо индивидуалдуу, кандайдыр бир кызыңыздын кандайдыр бир көйгөйү болсо, врачтан сырттан же телефондон, WhatsApp'тан, каттан жопуре албайт, сөзсүз түрдө көрсөтүш керек. Анткени ар бир өзүнүн орунун өзүн көрмөйүнчө врачтар дагы айта алышпайт экен. Маегиңизге чоң рахмат, сизге чоң рахмат келгениңизге. Ал эми биздин катталуучулар, сизде кандайдыр бир биздин балдар тууралуу, ден соолук тууралуу бир суроолоруңуз болсо, биздин комментарийлерге жазыңыз. Биз тийиштүү адистерден ошол суроолорго жоопторду алганга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, чоң рахмат. Бүгүнкү биздин спорттук реабилитациялык Бүгүнкү биздин коногубуз спорттук реабилитациялык, мен сөз айта албайм.